Ал болды да уже акчаны жеп алганда бул жөн эле баягы сотто развод кылам деп атышты. Силерге свет жетпейт абы. Жок, ылдый жакталардачы барбы энди эртеңерге? Жерге чейин. А эмнеге буларга берип силерге бербейт? Бул жер өзү 2012 бөлүнгөн мамлекет тарабынан. Анан ошондон бери элдер жер алып, ушул жерде отукташып калышкан да. Буга чейин свет болгон эмес. Свет жок. Паст жака түшүп сотка зарядтап чыгабыз. Бардыгын ошондой тиричилик кылып жүргөнбүз. Анан заводдон времени алганбыз, ал дагы убактылуу. Кыш келгенде өчүрүп коет. Бир фаза иштек болбойт экен. Бир чай койсоң, ал 1 саатта кайнайт тифалдачы. Анан былтыр ошо 3 жылдык мээнетибиз Кудай кааласа текке кетпеди. Мынакей 5 та трансформатор бөлүнүп берди. Алып келди, орнотуш берди, ишке түштү. Бактыбек Жетиген бош шаарыбыздын мэри өзү чыгып, бу жерде айланып 3 жолу чыкты, 3 жолу чыгып, полный көргөн. Бу жерде жашоо тиричилик кандай болуп атканын, элдер кантип жашап атканын түшүнүп, ошолорду бүтүрүп берди. Кудай кааласа бүттү, мага келди 3 күн болду ишке түшкөнүнө. Ана көчөгө прожектор койдук, Кудай кааласа. Прожектор коюлуп бүттү. Мына иштеп атат данный момент. Ош шаарынын мэриясына кең сай конушун жашоочулар көп жылдан бери кайрылып келишкен. 2024 жылдын башында дагы мэрибиз Бактыбек Женишбекович эли менен жолугушуусунда ушу кең сайдын электр маселеси боюнча кайрылышып, анан ошондон баштап мэрибиз менен 2-3 жолу келип кеттик. Жеринде атайын адистер менен кыдырып, анан сметасы эсептелип, бүгүнкү күнгө карата болжолдуу 4 миллион 900 миң сомго атайын 15 километр сип кабель тартылды, 5 атайын көмөк жардамдар орнотулду. Бүгүнкү күндө кең сайдын жашоочулары электр энергиясы менен камсыз болду десек болот. Бул жерде азыркы учурда бир 100гө жакын жалпы үйлөр курулган. Кыш мезгилинде бир 50гө жакыны жашайт экен. Аткарылган иштердин натыйжасында электр энергиясы менен камсыз болуп, бүгүнкү күндө жергиликтүү тургундар ыраазычылыгын билдирип атышат.